жоокерчилик заманда кыргыздарды чабат аябай. Бизди чапкан душмандардын анты бар экен. Бала бакыра, буюм, аялдарга тийбей эркектердин баарын кыргыла деп. Баары кырылып бүтүп, анан аялдарыбыз баары чогулуп калганда, баягы хан өзүнүн амирин элге даңазалап, мен кенен адаммын. Биз катын калачка, бала бакырага тийбейбиз. Буюмдарга тийбейбиз. Силерди мен баарыңды бошотом. Ушу жерде, ушу шаарда калган эң кымбат буюмуңарды, керектүүңөрдү, силерге эң эле жакын буюм эмне болсо ошонун баарын алып кеткиле дейт экен. Ошондо кыргыздын аялдары өлүп калган күйөөлөрүн ийнине салып, колдору буттары сынып калган күйөөлөрүн ийнине салып, кош колдо барып, баары тең өзүнүн күйөөлөрүн көтөрүп алып жөнөшөт экен. Кыргыз айымдар үчүн кыргыз жигиттери, баатырлары баарынан ыйык, анан бийик, буюмдан да жогору экен. Бул көрүнүштү көргөн хан жакасын кармап, дүнүйүнүн жарымын чаптым эле мындай баатырдыкты, мындай кемеңгерликти көргөн эмес элем деп башын ийген экен.